Бүгүнкү сүйлөшүлгөн тема боюнча карантинде отурганда балдар менен пайдалуу убакыт өткөрүү. А, э, Биздин жетекчибиз Айгүл Тоготурованын сунушу боюнча бүгүнкү формат мындай болмок болду. Эң кичинекей баласы бар, ымыркайы бар Эльвира кичинекей балдар менен кантип алек болушту айтып берет. Андан кийин бир аз улуураак балдары бар Гүлжамал мектеп жашындагы балдар менен убакытты пайдалуу өткөрүү жолдорун, психологиялык учурларды баса белгилейт. Анан Сейил Калдыбаева өспүрүмдөр менен өзгөчө мамилени карантин учурунда кантип жакшылап нукка салып алышты ой бөлүшөт. Анда эң биринчи Эльвирадан баштай берели. Саламатсыздарбы? Мен Миландан түз эфирге чыгып атам. Анан айтып кетерим, ошо баарыбыз карантинге болгондуктан балдар менен үйдө отуруу чынында эле кыйын болуп атат көбүбүзгө. Менин оюмча бүт эле шаарларда. Анан ар нерсеге өз убакыты бар деп мен ишенем. Ошон үчүн мисалы карантин башталаардын астында мен курсуга бардым эле, волонтерство кылганга, 4 жумалык курс. Балдарды кантип китеп сүйүүнү үйрөтүү жөнүндө. Анан көп жакшы илимий маалыматтарды ала алдым. Ошондуктан ошол жөнүндө силер менен сүйлөшөйүн дедим эле. Анан өзүмдүн жашоомдогу практикамды айтып берейин. Менин кызым Абира, 16 айлык кыз. Анан карантин убактында ошо аябай эшикке чыккысы келип, таштарды кармап, гүлдөрдү кармап, паркка барып, селкинчек ойногусу келип, анан өзүнүн көп достору бар эле. Анан ошонун баарын сагынып атат окшойт. Бирок анысына карабай, биз папасы экөөбүз колубуздан келген аракетибизди кылып атабыз. Мындай скучно болбосун дегендей балагачы. Анан эми ошо волонтерствода маалыматка карап кетсем, көп илимий информация айтат, балдар менен сүйлөшүү абдан керектүү. Боюңузда барда дагы атанын үнүн угуп, мамасы дагы, апасы дагы бала менен сүйлөшүш керек экен. Бала эң башынан эле энени сезет экен, үнүн угат экен. Анан төрөлгөндө өзүн мындай абдан жакшы сезет экен да. Ошо мен бул үндү уккам мурун, бул менин папам, бул менин мамам дегендейчи. Анан кичинекей болсо дагы балдар менен сүйлөшүш керек экен. Анан чоңойгондо мындай көрөсүңөр да, чын эле түшүнүп атканынчы. Мисалы биздин кызыбыз менен 3-4 тилде сүйлөшөбүз. Анан азыр ошо өзүбүз таң калабыз да. Мисалы мен кыргызча айтсам, ачкычты алып келчи десем, мага ачкычты алып келип берет. Атасы мисалы, китепти алып келчи деп итальянча айтса, алып келет. Ошо именно китепти алып келет да, башка тилде айтса да деле. Анан англисчени да көп сүйлөгөндүктөн биз эмне түшүнүп атканыбызды аябай түшүнөт экен. Мисалы мен жолдошума айтсам, балага мультик көрсөтүш керек элек деп англисче айтсам, чууркап барып компьютерди ачып деп көрсөтүп атат да. Ошондуктан айтып кетерим, бул карантинди мекендештер жакшы пайдасы менен кабыл алайлык. Мисалы ошо балдарыбыз менен бизде кыргыздарда культурабыз ушундай да, көп балдарыбыз менен сүйлөшпөйбүз. Ошо балдар менен көп сүйлөшүүгө чакырат элем да. Неге дегенде балдардын өзүлөрүнүн аябай жакшынакай дүйнөсү бар. Балдарды түшүнүү керек. Аларга орусча айтканда как к личности относиться дегендейчи. Анан балдар сүйлөшүүгө аябай мындай аябай жакшы көрүшөт да ата энеси менен. Анан андан дагы башка, мисалы китеп окуу абдан жакшы таасир этет экен балдарга.
азыр Балдар түшүнбөсө деле китеп окуп берүүбү? ооба ошо мисалы канча тил билсеңиз ошо тилде окуш керек экен. Мен ошо жана курска барганда психолог өзү айтты: и жакшы болгон турбайбы силер 4-5 тилде 3-4 тилде сүйлөгөнүңөр, кызыңарга ошол 3 тилде сөзсүз китеп окугула деп. Анан азыр өзүңөр билесиңер, китептин түрлөрү көп. Мисалы 3 айлык балдарга 6 айлык, анан и так далее дегендей орусча. Ошондуктан балдар өзүлөрү дагы, мисалы менин кызым китепти ачып берет өзүчү. Анан азыр мисалы көрсөтөт да сүйрөттөрдү, деп. Мен сурайм да, мисалы китепте арстан кана же болбосо күн кана десем, ал кол менен көрсөтөт да. Анан ошо илимпоздор айтат, балдар менен көп убакыт өткөрүш керек китептер менен. Ошо үйдө да китеп көп болуш керек экен, балдарга ылайыктуучу, кичик балдарга. Ошондо чоңойгондо китепке абдан жакшы мамилеге көнүп, анан аябай интересоваться этишет экен балдарчы. Анан дагы айтып кетейин дедим эле, индиялык автор айтыптыр, балдарга мүлктөй отношение кылбагыла депчи. Бала бул адам, бул силер аркылуу келет, бирок силердин мүлкүңөр эмес депчи. Ошондуктан балдар менен дос сыяктуу мамиле кылып, түшүндүрүп нерселерди, мисалы паркка чыксаңар же үйдө жүрсөңөр сөзсүз сүйлөшүш керек экен. Баланын сөз байлыгын көбөйтүш үчүн. Ошондуктан мисалы Америкада эмне деп коет, так, исследование өткөрүшүптүр. Көп семьяларда балдардын сөз байлыгы канча. Анан көбүнчө балдар үйүндө ата энеси көп сүйлөшпөгөн балдардын үйүндө сөз байлыгы аз экен. Ошондуктан балдар менен сүйлөшүп китеп окуу абдан маанилүү. Андан дагы так, мисалы жок деп айтсаңызчы, жок аны тийбей деп биз көп айтабыз да, кыргыздар бүт эле мамлекеттерде жок тийбе балам депчи. Ошону жөн эле жок деп койбой, эмне үчүн аны тийбеш керек экенин түшүндүрүш керек экен. Кичик болсо дагы, 6 ай болсо дагы, 7 ай болсо дагы баары бир балдар түшүнөт экен. Ошо так. Анан дагы ошо китеп окуу жөнүндө балдар ошо атасынын же апасынын астында отуруп китепти карап, үнүн укканда ушундай бир романтика, сезим пайда болот экен. Анан ошол сезимди чоңойгондо дагы өзү менен сакташат экен. Ошондуктан сүйлөшүү жана китеп окуу абдан маанилүү деп мен эсептеймин. Ошо кызымдын мындай кандай десем, аракеттеринен көргөнүнө жараша. Андан дагы рахмат. Демек, ымыркайлар түшүнбөсө дагы, сөздөрдүн баарын, тилдердин баарын билбесе дагы, баары бир аларга көбүрөөк сүйлөшүп, кайрылып, мүмкүн болушунча алдыбызга алып, китеп көбүрөөк окуп беришибиз керек турбайбы? Ошондо алардын аң сезими жакшыраак жетилип, адамдар менен сүйлөшкөндө сөз байлыгы дагы мол болуп, аң сезими дагы тезирээк, эртерээк жетишет экен. Рахмат, кызыктуу маалыматтар болду. Демек, ымыркайлар менен үйдө отурсак, өзүбүзгө да бир чети пайда, китеп окуп алабыз. Балдарыбызга дагы түшүнбөсө дагы окуп бериш аябай пайда экен. Сону унутма. Анда ымыркайлардан бир аз чоңураак балдар менен үйдө отурганда кандай кылышты? Биздин эксперт Гүлжамал, азыр кезек сизде. Кандай ширин ойлоруңуз бар, бөлүшө кетиңиз. Саламатсыңарбы? Мен дагы Эльвирага кошула кетмекмин. Эльвира жакшы мындай маселелерди карап
Bizde disiplina dese жазалоону түшүнөбүз, дисциплина деген бул жазалоо эмес. Бул дисциплина деген бул структура деп түшүнүшүбүз керек. Ошондуктан баягы кыргыздар айткан макалга такалып кетким келет. Улууга урмат, кичүүгө сый дегендечи. Сый деген бул сый мамиле. Биз балдарыбызга сый мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек. Эң башынан баштап эле 0 жашынан баштап чоңойгонго чейин. Анан айта кетерим, үйдө отуруу абдан кыйын. Бул үйдө отурган аялдарга, эркектерге ким болсо да үйдө бир бандай рутинада жашоо абдан кыйын. Ошондуктан биз кандайдыр бир структура ойлоп табышыбыз керек да үйдө отурганда. Анан биринчиден үйдө отуруу кыйын болсо, экинчиден үйдөн билим берүү андан 3 эсе кыйын деп айтсам болот да. Себеби дегенде биз баарыбыз мугалим эмеспиз, специалист эмеспиз билим берүү боюнча. Ошондуктан бизге аябай өзүбүзгө тартип керек. Кантип билим берем балама. Мен мисалы 2 балам бар, бир кыз, бир уулум. Кызым Акылай 7-де, уулум Джонатан 9-да. Экөө 2 башка класс болгон үчүн экөөнө 2 башка программа керек. Анан 2 башка программа керек болгондо дагы бирок мындай негизги сабактарды экөөнө чогуу өтөм десем болот. Мисалы жазууну, англисче spelling деп коет, ошону бизде диктант, анан туура жазууну үйрөнбөчү элек кыргыз тили адабиятында. Ошондой сабактарды мен экөөнө чогуу өтөм. Ал эми математика ар кайсы деңгээлде болгон үчүн математиканы бөлүп өтөм да. Мисалы мен уулум азыр primary 5-те, кызым primary 2-де. Баштапкы класстарды ошентип бөлүп койгон да. 5-класс менен 2-класс. Анан кийин структурабызды мынтип жасап алганбыз. Мисалы салыштырып көрсөк, структурасы жок күндө аябай кыйын өтөт. Структурасы бар күн менин байкашымча аябай оңой өтөт. Мисалы эртеменки тамакты бергенден кийин тапшырма жазганы отурабыз. Тапшырма жазганы максимум 35 мүнөт отурабыз. Себеби дегенде экөө тең 1 саатка чыдабашы мүмкүн. Анан кийин стресс болуп кетпеш үчүн 35 мүнөт отурабыз. Андан кийин кызык оюн ойнойбуз чогуу. Кызык оюнду ойногондон кийин кандайдыр бир машыгуу, физкультура дейт го биздин сабактарда. Кандайдыр бир машыгуу, телевизордо, YouTube'дан зумбаны же болбосо йога таап, ошону жасайбыз 20 мүнөттөй. Анан кийин түшкү тамактан кийин дагы сыртка бастырып келем короого, өзүбүздүн корообуз кенен десек болот. Ошо короодо басып, анан кийин мээсин сейилдетип келгенден кийин анан дагы тапшырмага отурабыз. Анан кечки акырындан даярдап, кечки тамак ичкенден кийин чогуу фильм көрөбүз. Ошентип бир күнүбүз бат эле бүтүп калат. Анан баягы үйдө отурганда, мисалы эми мен Эдинбургда отуруп алып, айылда отургандарга мисалы мондай кандай десем, кол өнөрчүлүк жасап атам, тигиндей десем туура эмес. Мисалы мен деле айылда чоңойгом, чоң энем менен. Анан үйдө отурганда бизге энем монтип камырды карматып койчу эле. Мону жаса, анан бааны кармап, моторика өнүгөткөн көрсөчү. Монтип кармалап ар түрдүү оюнчуктарды камырдан жасап атып, баягы моторикабыз өнүккөн экен. Анан мисалы чоң атам мен 3 жашымда өтүп кеткен, бирок 3 жашка чейин ошо Элвира айткандай астына алып отуруп манасты окуп берчү эле. Анан мен китеп буква алифбе тааныгандан мурда дагы манасты жаттай баштагам. Анан кийин мынтип астына алып отуруп китеп окуп бергени мага китептерге болгон сүйүүнү өнүктүрдү деп айтып кетсем болот да. Ошондуктан биз балдарга Элвира айткандай, индиялык философиядагы подходдор айткандай, мүлк катары мамиле кылбашыбыз керек. Алар деген өздөрүнчө адам, чоңойгондо эгер да өздөрүнчө бөлүнүп бактылуу болгонго аракет кылышыбыз керек. Биз өзүбүздүн баягы эмоционалдуу триггерлерибизди же болбосо биздин башыбыздан өткөн кандайдыр бир травмаларды балдарыбызга өткөрбөгөнгө аракет кылышыбыз керек деп ойлойм да.
Анан үйдө отурганда баягы биз жолдошум экөөбүз ата эне болгондун астында Шотландиянын саламаттыкты сактоо кызматы бизди жөнөткөн да. Себеби дегенде ал жерде мындай каалагандар барып ошол сабакка өтүшөт. Анан биз экөөбүз барып 3 күн сабак өткөнбүз. Позитивдүү ата эне болуу деген сабак. И ошондо айтат, ар бир ата эне чыдамына карата, чыдамы жетпей, ачуусу келиши мүмкүн. Ошону биз түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ал баланын жүрүм турумунун артында эмне болуп атат. Мисалы, бала чарчады, ошон үчүн мындай кыжылдап атат. Анан аны менен отуруп алып сүйлөгөнгө мисалы 12 айлык бала түшүнбөйт. Ошондуктан биз мисалы аны башка комнатага коюп, өзүбүз башка комнатага чыгып, кичине 5 мүнөт мени сергиткенден кийин анан жинге алдырбай сүйлөшүшүбүз керек да. Ошондо толтура ыкмалар көп, эгерде үйрөнө турган болсок. Орусча деле бар, англисче деле бар, кыргызча бар бекенин билбейм. Анан кийин эң баштапкы ошол класстарда мага берген эң пайдалуу 12 секунд деген нерсени жакшы үйрөтүп кетишти психологдор. Ар бир бала инструкцияны 12 секундда араң түшүнөт экен. Анан ар бир бала ата эне берген инструкцияны же ар түрдүү инструкцияны 12 секундда араң мээсине жетет экен да. Ошондуктан биз ата эне аябай толтура сүйлөп салды, сен баягы кулагың бөстөк, анан тешик, анан ушундай тигиндей мындай. Анан баягы ар түрдүү бири-бирине туура эмес келген информация кирип атып, бала түшүнбөй калат да. Ошондуктан инструкция деген кыска болуш керек. Балам, азыр китеп окуйбуз. Же болбосо баягы сен бантип бала китеп окуп айтасың, анан 3-чү, 4-чү, 5-чи анан кийин китеп окуп айтабыз десең, баягы башаламан информацияны бала түшүнбөйт экен. Ошондуктан балам, китеп окуйбуз. 12 секунд ичиңерде санайсыңар. Эгерде дагы түшүнбөй атса дагы балам, китеп окуйбуз. Дагы 12 секунд санайсыңар. Ошентип атып, анан ошол жардам берет да, баягы 12 секундтун эмесичи. Баягы биз деген 5 секунд берип эле уже ачуу калтыра баштайбыз да, кулагың жок анан депчи. Ошондуктан 12 секунд деген принципти өзүңөргө алып алганга практикалык жардам десем болот, мага аябай эле көп жардам берет. Чындыгындачы. Анан кийин баягы инструкция деген особенно мисалы мен балам өзгөчө сапаттуу бала, себеби дегенде спектрум деп коет, аутистик спектрумдагы бала. Адан кийин ага деген инструкцияны өзгөчө бериш керек да. Ошондуктан мисалы кыска, нуска, түшүнүктүү ар бир баланын деңгээлине да караш керек. Ошондуктан силер ар бир ата энеге чыдамдуулукту каалайт элем. Анан баягы балдардын ички дүйнөсүнө көңүл буруу. Себеби дегенде алар деген личность, ар бири личность. Анан ал биздин мүлк эмес. Экинчиси, бул сөзсүз түрдө кандайдыр бир график же бир күндүн тартибин түзүп алуу. Эртең менен турабыз, анан кийин 35 мүнөт окуйбуз, анан кийин 15 мүнөт ойнойбуз деген маал менен так убакытка бөлүнгөн күн тартибинде көбүрөөк пайда болот, күткөнүбүз. Анан кийин ошондой тартип болгондо дагы тартип эмес, расписание болгондо балдар дагы көнүп калат. Себеби дегенде биз эмоционалдуу тараптан баягындай ачуубуз келе баштайт. Себеби дегенде биздин баягы expectation эмне болот кыргызча? Жакшы. Күткөнүбүздөн. Эгерде туруктуу расписание болсо, биз билебиз, эртең эмне болот. Биздин турмуш стабилдүү. Турмуш стабилдүү болгондо элдин баары кандай десем, спокойствие менен подход кылат да турмушкачы. Мен кошуп кетейин дедим эле ошо график боюнча. Ошо балдар кичик кезинен баштап графикти аябай жакшы көрүшөт экен да. Күнүнөн кайталган действиялардычы
кечиресиздер орусчама. Анан Мгм. аха. Анан ошо алар көнүп калышат экен. Анан тарбиялоого дагы оңойрок болот экен балдарды. Мисалы, Мгм. кечинде уктардын астында азыр мына ойнойбуз чогуу. Кичик болсо дагы алар түшүнөт экен. Мына азыр ойнойбуз кичине, жарым саат. Айтып туруш керек экен да, эмне кылат экенсиңерди. Мисалы, азыр ойнойбуз жарым саат, анан жарым саат китеп окуйбуз, анан тишти жууйбуз, анан кийимдерибизди кийип, ночнушканы, Кошулам. анан укташыбыз керек депчи. Мисалы менин Илимий кызым түшүндүрмөсү бар экен. Мен ошо жарым жылдан бери ошентип окудум эле, график бөлүшүп менен кетсем. кылып Биздин көрүп небиз атабыз. тааныш Чынында нерселерди 5 жакшы мүнөттө эле көрөт экен уктап да. калат өзү Ошон эле. үчүн күнүгө Төшөгүнө апарып кайталанган жаткырып коем, аракет 5 мүнөт бизге тааныш жанында болуп отуруп калат. турам. Анан аны кылуу бизге 5 оңой мүнөттө эле болуп уктап калат. калат. Ошон үчүн жанагы көндөмдөр, Рахмат. орусча привычка деп коет. Ошол көнүп калган аракетти жасаш оңой эле да. Эгерде Мгм. биздин чоң кишинин деле мээси ошондой иштейт экен. Кечинде тишибизди жууп баштагандан кийин эле мээбиз азыр уктайм деп даярдана баштайт да. Анан барып оңоюраак уйкуга түшөбүз. Мисалы үчүн карантинге жаңы үйгө чыкканда мен үйдө отуруп алып эле улам тамак жегим келе берди. Анан эмнеге деп изилдеп көрсө үйгө жаңы келгенде биз кечинде үйгө келип, жумуштан келип эмне кылабыз? Чай ичебиз, тамак жейбиз. Анан үйдө болгондо ошол тамак жегенге байланыштырып алыптыр дагы, үйдө отурганда тамак жегимди эле келтире бериптир да. Анан 1-2 күн өткөндөн кийин кадимкидей өзүмө жаңы көндөмдөрдү иштеп чыктым дагы. Анан мээбиз ошого калыптанып, азыр кадимкидей эле, азыр жумуш, азыр эс алуу деп бөлүштүрүп калдык. Рахмат. Анда эми өспүрүмдөр менен карантинде үйдө отурганда эмне кылабыз? Менимче аларга дагы өзгөчө мамиле керек. Бул жөнүндө биздин коуч, психолог, экспертибиз Сейил Калдыбаева кеңири байым. Сөз сизде. Саламатсыздарбы, Элвира, Гүлжамал? Көргөнүмө кубанычтамын силерди. Мен көбүрөөк психологиялык жагын айта кетсем, негизи балдар 4 психологияда көп типология бар, бирок ошонун бирөөсүнө түшүнүктүүрөөк, бирөөсүнө токтолуп кетейин жалпак тил менен. Балдар 4 типке бөлүнөт. Булар самостоятельный, постоянный, тип близости, анан свободный тип, эркин тип, туруктуу тип, өз алдынча тип жана жакындык тиби деп бөлүнөт да. Демек, биз балдар менен убакыт өткөрүп атканда ошо типологияга карасак болот. Мисалы, жакындык тибиндеги балдар көбүрөөк общенияга муктаж, баарлашууга муктаж. Улам келип сөйкөнө берет, сүйлөшкүсү келет, баарлашкысы келет. Демек, ошондой балдар менен көбүрөөк баарлашканыбыз жакшы да. Өз алдынча типтерди көбүрөөк өз алдынча кыла турган тапшырмаларды берип койсок, аларга эч ким тоскоол болбосо, өз алдынча кылгандан рахат алышат. Туруктуу типтерге көбүрөөк распорядок дня деп коет го, баягы күн тартибин түзүп берип койсо, алар ошону туруктуулук менен аткарып атканда өздөрүн жакшы сезишет дагы, күн сайын ошол жөнүндө сүйлөшсөңөр болот да. Бүгүн расписанияга эмне кошсок болот деп. Берки эркиндик тибине кичине кыйын болот, анткени ал расписанияны жаман көрөт. Ал сыртка чыккысы келет, эркиндикти каалайт. Ошондуктан балдардын типологиясына жараша көңүл буруп, ошого жараша тапшырмаларды берип, мисалы, эркин тип менен көбүрөөк жер үйдө жашаганда жакшы корого чыгып, мисалы, айыл жергесинде жашап атсаңар, велосипед тээп келсе болот. Квартирадагыларга албетте кыйын, Батирде тургандарга. Бирок мен азыр жер үйдө турам. Биз чакан айылда тургандыктан менин кичүү балам, өспүрүм балам ошол эркин типке киргендиктен биз деген бүгүндөн баштап сүйлөшүп атабыз. Велосипед тээп келели бир маал деп. Анткени элде эле жок да. Велосипед тээп келсек, анан атабыздын да колу жакшы, ал болсо атайын машыктыруучу нерселерди жасап берип атат да өз колу менен. Анан өзү айтып атат, менде энергия ашып ташыгандыктан
каяка жумшашты билбей башым ооруп чыкты деп өзү бүгүн бөлүшүп атат да. Анан денелик көнүгүүлөргө, ошондой машыгууларга, велосипед тээп келгенге кетирели деп атабыз. Кызым болсо ал көбүрөөк өз алдынча тип болгондуктан ал азыр сабактары менен алек болуп атат, ал студент. Анан өзүнүн хоббиси бар, тамак жасаганды жакшы көрөт, түрлөп. Биз ага шарт түзүп берип атабыз, ал каалаган азык түлүктөрдү сатып келип берип атабыз. Мисалы азыр бир Италиянын тамагын жасап берип атат, спагетти болоньеза деген соус менен. Ошол кыскасы бала эмнеге кызыкса, ошого көбүрөөк шарт түзүп берүү жана типологиясына жараша мамиле кылуу. Спортко кызыкса, ошондой керектүү курал жарактарды жасап берүү, колго же алып берүү. Тамак ашка кызыкса, кошо тамак жасоо, сүйлөшкөндү жакшы көрсө көбүрөөк талкуулоо. Сыртка чыккысы келсе, анда дагы бир жолдорун тапканыбыз жакшы да. Мисалы жок дегенде балконго чыгып бир нерсе, ошо балкондо кел, анда пикник кылабыз, балкондо пикник кылабыз деп жер төшөк сала коюп, гүлдөрдү тегереңерге кое коесуңар. Кыскасы ушул учурда ата-энелерден мурда болуп көрбөгөндөй чыгармачылык талап кылынат го дейм. Аябай сонун Бирок экен. изденсек табабыз. Кантип аныктаса болот? Анкеталар же тесттер барбы? Мисалы үчүн бардык эле ата-энелер психологиялык билими күчтүү эмес да. Оңой аныктаса болобу? Муну кантип аныктаса, кантип билинет? Мисалы жакындык тибиндеги балдар абдан мамилеге жакын балдар да. Өз алдынча типтер көп учурда өз алдынча ойной берет, ата-энесин кыйнабайт да, өзү менен өзү жүрө берген балдар бар го. Ойногондо деле өзүнчө, көп деле балдарга муктаж эмес да. Эркин типтүү болсо, булар дайыма границаны бузган балдар. Мисалы, могул жерден чыкканга болбойт десе чыгат, сууга тийгенге болбойт десе түшөт. Булар эркин типтер да. Аларды тыйыш өтө кыйын, анткени табияты ошондой. Бул чоңойгондо деле калат. Мындай адамдар көбүнчө фрилансер болушат, өзүнө ылайыктуу жумуштарды таба алышат да. Туруктуу типтер балдар билинет. Булар деген баштаган ишин сөзсүз акырына чыгарган балдар. Аябагандай өзүн кичинекей болсо да тартипке салган балдар, бардын ордуна коюшат, оюнчуктардын ордуна коюшат, кийимдердин ордуна илген балдар. Булар табиятынан эле туруктуу, постоянный тип экен деп аныктаса болот да. Билинет. Кыскасы, ата-энелер ушул күндөрү балдарыңарды терең таанысаңар болот. Бизде буюрса Аха Кейжин менен жакында онлайн курс баштайбыз, инсандын типтери деген. 1-2-3 күндө эле баштайбыз, буюрса кабар беребиз. Ошол жерде буюрса мен дагы балдардын башкача Майерс-Бриггс боюнча типологиясын айтып берем. Анан бул жакшы мүмкүнчүлүк үйдө чогуу жаткан кезде бири-бирибизди терең таанып, ошого жараша мамиле кылып, ошого жараша тарбия кылып жана ошого жараша карантин убактысын өткөрсөк дагы бул жакшы жардам болот. Ошондуктан Аха Кейжинин сайттарын, баракчаларын, YouTube каналын өткөрүүбөй карап турсаңыздар, биз сөзсүз түрдө кулактандыруу чыгарабыз онлайн курс боюнча. Анан кирип балдарыңарды, жолдошуңарды, жубайыңарды изилдесеңер болот. Балдарды сөзсүз аныктабаш керек окшойт. Анткени тил укпайсың деп отурбай, балким ал жанагы эркин типке келген бала, бири-бирибизге суроолорубуз барбы? Мен кошумчалай кетейин Сейилге. Сейил айтпадыбы, аябай чыгармачылык керек үйдө отурганда, карантинде деп. Чындыгында эле аябай чыгармачылык биздин баягы мээбизде креативностьти аябай өнүктүрүшүбүз керек экен ата-энелер. Мисалы, биз сүрөт тартып, анан үй жыйнап, ар түрдүү нерселерди кылып бүткөндөн кийин кече мисалы биз концерт кылдык үйдө бири-бирибизгечи. Анан кийин бул деген баягы ырдаган же бийлеген адамдын мээсине позитивдүү таасирин калтырат. Ошондуктан ошондо унутпасак, кандай мероприятиялар биздин мээбизге эндорфин берет, туурабы? Ошолор дагы унутпа. Мисалы, 5 мүнөт бийлеп же 5 мүнөт ырдай койсок эле, ошол балдарыбыз менен жакшы мамилеге дагы алып келет. Ошо. Ооба. YouTube'га суроо келиптир, жооп берип коелу. Кошумчаласаңыз болот Элвира. Бат эле кошумча кылып коеюн дедим эле. Ошо ымыркайлар менен өтө кыйын үйдө эле отура бериш. Өзүңөр билесиңер, баланы төрөгөндө психологдор айтат, эшикке көбүрөөк чыккыла деп. Бирок ошо ымыркай менен үйдө калсаңар, кандай десем, күчтүү болгула.
Анан ойлогула да бул чоңойгондо балам баары уядан учуп кетет да. Азыр ушул мүмкүнчүлүк болуп атканда балам менен көбүрөөк туруп алайын, балама жакшы мамиле кылып алайын, балама жакшы информация, сүйүмдү берип алайын деп. Ошондуктан апаларга каалап кетти элем күчтүү болгула. ооба. YouTube'га суроо келиптир, мындай дейт да, менин балам эркин типке кирет экен дейт. Телефондон кантип алыстатсам болот? Телефондон алыстатуу жөнүндө бир аз ой жүгүртүп көрбөйлүбү? Анткени Бизге дагы керек. бош жатканда бир эле эрмек телефон болуп атат да. Ооба. Телефондон балким эркин типти алыстатыш чындыгында баягы эркиндикти сүйгөндүктөн кыйыныраак болот. Бирок эми эле Гүлжамал айым айтып кетти го, эркин типтерге бийлеген, ар кандай дене физкультура деп, дене тарбиясы, ар кандай оюндар үйдүн ичинде ошол нерсе менен энергиясын чыгарып, анан телефондон балким ата энелерге сунуш кылат элем, кел чогуу кино көрөбүз деп туруп, чогуу бир тасманы тандап алып туруп, анан көрүп бүткөндөн кийин ошол кинону анализ кылсак болот да. Кандай деп ойлойсуң, негизги башкы каарман башкача кылганда кандай болот эле, бул жерде окуя жөнүндө пикириң кандай деп баланын жана Элвира айым айтып атпады эле, сөз байлыгын өрчүтүш үчүн кинону көрүп, телефондон чогуу анан ушул жөнүндө чогуу талкуу кылса дагы бул. Мен бирөө бирөөнү билем, алар дайыма ушундай нерсени кылышат да, азыр кылып жатышат, кечинде кино көрүп, эски кинолорду алып атышат атайын, анан көрүп туруп кино жөнүндө жакшы талкуу жүргүзүп атат. Бул дагы бир чыгуу жолу. Мен кошула кетсем Сейилге, мисалы азыр бүт дүйнөдө эле проблема болуп атпайбы, баягы телефондон балдарды кантип алыстатуу. Бул деген бир эле Кыргызстандын проблема эмес, бул дүйнөнүн проблемасы десем болот. Себеби дегенде баягы телефонго байланып калуу бул баягы кандай десем зависимость болуп калат да. Ошондуктан менин методум балдарды алыстатыш үчүн. Биз айтабыз, азыр көчөгө чыгып, короого басабыз, чуркайбыз, секиребиз. Эми баягындай эркин типтерге антип айтыш кыйын. Ошондуктан мисалы биз дагы Сейил айткандай фильм көрөбүз. Мисалы кечээ эле түркчө бир фильмди көрдүк, түрк тилинде. Мен дагы түркчөнү анча түшүнбөйм, балдарым да түшүнбөйт, бирок кыйналып көрдүк субтитри менен. Анан кийин анан талкууладык бүткөндөн кийин. Фемида деген эмне, акыйкаттуулук эмне деп алардын түшүнүгүн талкууладык. Анан мен кандай түшүнөм, анан кийин эмне үчүн Фемида деген знак көздөрүн мынтип басып алган деп ар түрдүү сүйлөшүп, андан кийин сүрөт тарттык да. Эми ошондой ар түрдүү методдорду колдонуп телефондон алыстатсак болот. Бирок телефондун пайдалуу жактары да бар. Мисалы Khan Academy деген нерселер бар. Ошолорду эгерде телефондон чыкпай атса, математиканы же болбосо баягындай туура жазууну үйрөткөн программаларды коюп берип койсо болот да. Ошолор оюн түрүндө берилет. Анан кийин анан билим берүү тарап жагы да бар да. Khan Academy бар, толтура азыр чыгып атпайбы онлайн программаларчы, билим берүү программалар. Ошолорго көңүл бурсак. Кыргыз тилинде мен билген программалардан Бал тил деген атайын колдонмо бар. Бул биздин өкмөт чыгарган. Кыргызча үйрөнүү. Ошо кичинекей ымыркайлардан баштап мындай мультфильм түрүндө жасалган. Ошону балким колдонуп көрсө болот. Менимче аябай эле маңыздуу маек болду бүгүн. Баарын жалпылап койсом, демек биз ымыркайларды баштасак, кичинекей бала болсо дагы, түшүнбөсө дагы күнүгө балдарыбызга китеп окуп берүү, алардын аң сезими тез өрчүшүнө, тил байлыгы кең болушуна, ата эне менен жакын мамиле түптөлүшүнө аябай маанилүү. Демек, ымыркайлар менен отурсак, китеп эле окуй берели. Өзүбүзгө дагы пайдалуу, балабызга дагы. Андан кийинки улуураак балдар менен болсо, Гүлжамал айым айткандай, биз алар менен күн тартибин иштеп чыксак, андан кийин аларга бир нерсе тапшырма бергенде 12 секунд күтүп, тапшырманы кыска жана нуска түшүнүктүү кылып айталы. Көп сөз кошпой, бир эле аракетте, мисалы, китеп окуйбуз.
же кино көрөбүз, анан күтөбүз, 12 секунд күтөбүз, ошондон кийин балабызга жетет. Өспүрүмдөр менен болсо же жалпы эле үй бүлөбүз менен болсок, балдардын же өзүбүздүн, туугандарыбыздын, жакындарыбыздын типологиясына жараша мамиле куруу, Сейлайым айткандай, аябай пайдалуу жана жемиштүү. Балким биз зордоп эле эркин типтеги балдарды кайсыл бир калыпка салып аябай кыйнап аткан болобуз. Балким аларды бир аз жөнүнө койсок, мамилебиз да жакшырат, алардын кабыл алуусу, эркин өсүшү, өрчүшү дагы аябай жакшы өсүп кетет. Дагы бир суроо келиптир. Балдардан узактабыз, кантип мээрим берип, сүйүүмдү жеткирсем болот? Балам апамда дейт. Ким жооп бере алат? Менимче, баласы Кыргызстанда, ата энеси чет жакта иштеп жүргөндөрдөн. Мен айта кетсем, себеби дегенде биздин атабыз чет өлкөдө иштейт. Ошондуктан атанын мээрими жетишпегендей сезилип кетет да. Кээдечи мен мисалы атанын ордуна ата, эненин ордуна эне болуп аткан мезгил, анан кийин атасы кантип мээримин берет. Баягы скайптан чалганда ар бир баласы менен отдельно отуруп алып, жакшы сөздөрүн айтат да. Мен сени жакшы көрөм, мен сенин жөнүндө ойлоном, мен сени ойлонуп атам, эмне кылдың, күндөгү иштерин аябай сурайт. Эмне кылдың, эмне үчүн андай кылдың, айтып берчи деп, баягы күнүмдүк турмушуна кызыгып, суроо берип, анан капа болуп атса, эмнеге капа болдуң, айтып берчи деп, ошондой суроолорду берет да. Баягы дагы эле келип баягы балдардын сезимине кайрылууга такалабыз десем болот. Ошол ата эненин мээримин көрсөтө алат да. Демек, алыста болсо дагы сүйлөшкөндө же видеодон же скайптан аябай майда нерселерине чейин сурап туруу, билип туруу, анын сезимдеринен, эмне кылып атканын, эмнени ойлонуп атканын тактап сураганда, ошондо жакындашуу, ошондо мээрим пайда болот экен, Ушуну айтсак болобу? Ошону мисалы тыкылдатып сураганда баянтип баягы текшериш үчүн эмес, себеби дегенде биз балдарды текшере албайбыз. Ошого участие дейт, эми кыргызча баягы мээрим берүү же участие менен аракет кылуу да. Мен дагы сенин капаңды сезип атам, кам көрүү менен. Кийинки дагы бир суроо бар экен. Балам аябай кежир, айтканын бербейт, азыр 3 жашта. Ушул жашта балким ушундай болобу, же чоңойгондо деле калабы, ушундай көктүгү дейт. Бала тарбиялоо боюнча. 3 жашта негативизм деген нерсе бар го психологияда. Ошону эстеп кеттим да. Негативизм деп коет. 3 жашта бала ошо кризиске туш болот. Аны кандай жеңиш керек? Тескери кылат. Эмне кылыш керек эми? Демек бул учур өтүп кетет деген нерсе биринчиден. Анан экинчиден балада дайыма кылган иш аракетинде биз мындай баланын көбүрөөк поведениясына фокус кылабыз да. Эмес кылып аткан ишинин аркасында эмне максат турат, ошого көбүрөөк көңүл бурганыбыз жакшы да. Мисалы, ал балаңызда бир максат болушу мүмкүн, көңүл буруу, повышенное внимание деп коет, же болбосо бийлик талашуу, же болбосо кадимкидей эле местке да өтөт, кээ бир балдар өч алуу. Ошондуктан балада бул фиктивный цели деп коет да. Мен ойлоп атам 3 жашта көбүрөөк бул повышенное внимание деген цель бар. Өзүнө көңүл бурдуруш үчүн, көңүл бурууга тойбогондуктан баарын тескери кылат. Биздин балдарыбыз көңүл бурууга тойбой калганда баардык жолдорду издейт. Анан биз апалар көп учурда кайсы учурда реакция кылабыз? Качан бала туура эмес кылганда. Туура кылганда тилекке каршы байкабайбыз. Ушундай эле болуш керек деп кабыл алабыз да. Ошол себептен байкап көрүңүз, балаңыздын ушул кежирлигинин аркасында эмне турат. Эгер көңүл буруу жетпей атса, көп нерсесин игнор деп коет го. Мисалы, атайлап кылып атса, байкамаксан кылып, мындайча айтканда, көңүл бурбай койсоңуз ал түшүнөт. Мен мындай кылсам апамдын көңүлүн бурдура албайт экенмин, андан көрө жакшы иш аракеттерди кылганга аракет кылайын деген сыяктуу. Кыскасы, бул аябай чоң тема өзүнчө. Ошондуктан азыр кандай китептерди окуса болот сунуш кыласыздар деп ошол суроосунун аягында кошуптур да. 5 языков любви, 5 путей к сердцу ребенка. Гэри Чепмендин ушул китеби бар, бирок орус тилинде. Ошол китепти сунуш кылгам. Баланын сүйүү тилдери жөнүндө баяндап берет.
издеп көрүңүз. Электронный варианты да бар болуш керек. Баланын жүрөгүнө 5 жол деген. Гүлжан Алайым, сиз кошумчалайсызбы? Жүрөгүнө алып барган 5 жол. Мен селге кошулуп кетким келет. Баягындай өзүнүкүн бербеген балдар биз негативдүү карайбыз да, өжөрсүң, анан тажалсың деп. Биз андай балдарга негативно карабашыбыз керек, позитивно карашыбыз керек. Себеби дегенде андай балдар чоңойгондо максат кое алат, ошол максатка жете алат да. Себеби дегенде биз ата эне катары аларды сындырабыз да. Сен андай эмес, мындай эмес деп. Ошон үчүн өжөр балдар көп нерсеге жетише алат деп ойлойм. Ошондуктан сындырганга аракет кылбай, ага конструктивдүү мамиле кылыш керек да. Балам буга жетебиз, анда чогуу кылабыз. Ошонун артында Сейил айткандай, баягындай внимание жетишпей жатканын да биле кетишибиз керек да. Эң сонун дагы бир комментарий келиптир. Тынчтык Сагын уулу. Кичине кезинде апам жомок айтып берип уктатчу эле дейт. Бул Элвира айымдын айтканына кошумча окшойт. Менимче аябай жемиштүү болду. Ооба, жомок терапиясы деген бар психологияда. Биздин апаларыбыз колдонгон аны илгери эле. Анда ар бириңиздердин күнүңүздөр биздин кечибиз жакшы өтсүн, ден соолукта бололу, үйдө карантиндеп пайдалуу балдарыбыз менен убакытты жемиштүү өткөрөлү. Эң негизгиси аманчылыкта көрүшөлү. Бир нерсе айтып койсом болобу? Ооба. Макул. Азыр бизде азыр баардык адамдар онлайн байланышта отургандыктан сапат анча болбой атат окшойт. Ахакейжинин YouTube каналына жазып атышат, бирок бул жакта айтып атышат, буюрса мунун баарын жолдорун издештирип, жакшы сапатта чыгарганга аракет кылабыз деп. Ошол көрүүчүлөргө айтып коелу. Рахмат. Жакшы тургула. Көрүшкөнчө. Чоң рахмат силерге.